ايش سبب يعني هذا لهذا الخط. طيب هذا أين الخط هذا؟ والرابع هنا. هذا Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын урпактарына атайын күбөлүктөрдү берүү иштери башталды. Ал үчүн Борбор Азиядагы Саидтер уюмуна келип түшкөн санжыралар тыкыр текшерүүдөн өтүүдө. Бул багыттагы комиссияны пайгамбарыбыздын түз урпагы доктор Саид Абдуразак жетектөөдө. أيم بنتي يونس خوجة لم يذكروا. Саидтер уюмуна азыркы учурда 20дан ашык санжыралар келип түшкөн. Эң алды менен узуну 35 метрге жеткен тарыхый документ текшерүүгө алынды. Ал көбүн эсе фарс тилинде жазылган жана ошол учурдагы мөөрлөр менен тастыкталган. Текшерүүгө алынган санжыра анда көрсөтүлгөндөр Саидтер экендигин белгилеп турат. Бирок айрым мүчүлүштүктөр да жок эмес. Могул жерде кесилип калган жерлери бар экен деп, моундай. Могулар кайсы жерге барышы анык билинбей калып атат деп атат да. Айтылган сөздөр, могулар кесилмаган жерлери бар экен. Могул жер мисалы үзүк болуп атат дейт. Бул жерде ким канча бар экени белгисиз дейт. Могул экөөнүн ортосунда бирөө барбы же жокпу? من أحفاد الإمام حسين ابنه الإمام علي زين العابدين ابنه Hüseyin балдары болуп калат экен да. Hüseyin балдары болуп калат. Зайнул Абидинге барып такалат экен да ушунда. Орта Азиядагы пайгамбарыбыздын урпактарынын санжыралары бир топ жылдардан бери тастыкталбай токтоп калган. Ошондон улам Борбор Азиядагы Саидтер уюму тарабынан бул иш улантылат. Жана санжыралары аркылуу тастыкталган Саидтерге атайын күбөлүктөр берилет. Ал үчүн Сауд Арабиядан тийиштүү тараптардын уруксаты менен жетиштүү деңгээлдеги 2 мөөр жана чечим жазыла турган кагаздар даярдалып келген. İnşallah komissiya тобунун башчысы урматтуу Ашраф доктор Саид Абдуразак Аль-Хусейни Шариф Мекке шаарынан Жамият-ы Исламияны жогорку балдар менен бүтүргөн жана Уммул Кура магистрин Уммул Кураны аяктап бул киши Марокко королдугу тарабынан түзүлгөн Накаба Асада Аль-Ашраф тарабынан Накаба тарабынан пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнүн мүчөсү Саид экендиги боюнча күбөлүгүн шахадасын алган. Буну менен таанышып алсаңыздар болот. Бул киши бүгүн бизде комиссия тобунун башчысы болуп иш алып барууда. Анда эмесе комиссия тобунун башчысы урматтуу Ашраф доктор Саид Абдуразак Аль-Хусейни Шарифке иншалла сөздү улантырсак, иштин жүрүшү боюнча бир тааныштырып берсеңиз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الشهادة بإذن الله ستكون نموذج لشهادات إثبات النسب سلسلة النسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. سنكتب إن شاء الله في هذه وستكون مسلسلة إلى سيدنا رسول الله، يعني الشخص اسمه واسم آبائه وأجداده إلى سيدنا رسول الله بحسب المشجرات التي يزودنا بها صاحب الشجرة، وسوف نمهرها بأمهار أختام نقابة السادة الأشراف آسيا الوسطى وختم السيد الشريف السيد عمر الحسين الشريف نقيب السادة الأشراف مركزي آسيا الوسطى بإذن الله في هذا النموذج الذي سيكون إن شاء الله نموذج معتمد إلى شهادات إثبات الأنساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Бұл күбөлүк ар бир ошол Саид пайгамбар алейхисаламдын балдарына, урпактарына бериле турган күбөлүк катары ал кишинин бул пайгамбар алейхисаламга өзүнүн атасынан баштап жете турган силсилесин баардыгын жазып туруп аягына чейин анан бул жерде 2 мөөр менен тастыкталынат. Бирөөсү болсо ушул Саидтердин марказынын мөөрү болот. Андан кийин бул жерде жеке мөөр экен. Бул жеке мөөр бул кишинин өзүнүн жеке мөөрү болуп эсептелет экен. Ошол мөөр менен дагы тастыкталып, колдору коюлуп, анан кийин ал кишиге тартуулап, ошол Саид катары пайгамбар алейхисаламдын насабына чейин жете тургандай нерсесин тастыктай турган күбөлүк берилет дейт иншалла. Бүгүнкү күнгө чейинки мына биз жарыя бергенибизге 1 айдан өтүп калды. Бул күбөлүктөр тастыктоо
күбөлүктөрүн берип баштаганыбыз, анан бул боюнча жарыяны чыгарганыбызга ошондон бери 20дан ашык мына ушундай болгон санжаралар бизге келип түштү. Биринчи санжараны бүгүн көрүктөн өткөрүп, комиссиянын кароосунан өткөрүп жатабыз. Буюрса бунун баары ачык айкын иншалла сиздердин күбөлчүлүгүңүздөрдө жүргүзүлөт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айта кетсек, бүгүнкү күндө Борбор Азиядагы сайыттар уюмуна сайыт экендиги тууралуу күбөлүктү алууну каалап байланышып жаткандар өтө көп болууда. Ошондон улам санжыраларды тыкыр текшерүү жана ишти тездетүү зарылдыгы чоң. Бул максатта жакынкы күндөрү Сауд Арабиядан комиссия мүчөлөрү болгон дагы бир топ сайыттердин келиши күтүлүүдө. Каныбек Темиров, Бишкек шаары.